Аксакал. Аңгеменин автору Кулман Очилов. Өзбекчеден кыргызчага которгон Бахтияр Шаматов. Үн коштогон Айзат Канатбек кызы. Капилеттен турган каттуу шамал жол боюндагы бактардын бутагын сындырып, чаңды асманга сапырып кирген маалда мен Беговаттан кайтып келаткам. Анан жаан дыбырап келди да машинем ылай менен топуракка бөлөнүп эле калды. Ташкенттин зымылдаган таза көчөлөрү менен кантип кир машина менен айдап жүрөсүң? Уят да. Анын үстүнө эртең менен редакторго тапшыра турган макаланы түнү менен отуруп жазышым керек. Машина жууганга чолом тиеби? Жол четиндеги машина жууган эки жай бар экен. Бурулсам кезек күткөндөр көп. Берели дегенде 1 сааттай турчудаймын. Жөн эле убакыт короткум келбеди. Андан очуроок жерде чоң жолдун четиндеги бетон арыктын кырында китеп кармап турган 12-13 балакайды көрө коюп сүйүнүп кеттим. Машинени ошол жакка айдап барып токтоттум эле, колуна желим чакасын көтөргөн балакай чуркап келди. «Салам алейкум, аке», деди ал. «Машина жуудурайын дедиңиз беле? Беговаттан келатасыз го дейм я». Ооба, о жактан келатканымды сен канча билип койдуң? «Кесибим ушундай да», деп сыймыктангансып жооп узатты ал. «Кесибим дейсиңби? Сендей бок мурун балакайда кайсы кесип?» деп күлдүм. «Биринчиден, аке, мен сиз ойлогондой бок мурун балакай эмесмин. 12-ге келдим. Экинчиден, каттуу шамал Беговат тараптан келерин чимкирик балакайлар деле билет. Чаң тозоң көтөрүлсө эле артынан сөзсүз жаан келет. Беговатта машина жөө тургандар жыргашат да. Ой, сен кыйын бала экенсиң, а? Мунун баарын кайдан билип алгансың? Ким үйрөткөн сага?» «Сөзсүз эле бирөө үйрөтүшү керек бекен?» деди ал. Ошол замат сөздөн ишке өттү. «Машина жуудурасызбы? Моторундагыбы же сыртын эле жууп коеюнбу?» «Келише алсак, анда бар жагын жуудурам. Атка же төөгө бергидей баа сурабайм. Мага кичинекей жөжөнүн акчасы деле жетет». «Омей, карасаң тапканын мунун». Мен машинеден түштүм. «Сен аксакал, өмүрүңдө тирүү атты же төөнү жок дегенде жөжөнү көрдүң беле деги?» «Эмне десем?» Аксакал ойлоно түштү да анан улантты. «Төөнүн өзүн балким көрбөгөн чыгармын, бирок анын өркөчүн көргөнмүн». «О, азамат, тилиң тим эле буудай куруйт го я? Кыштактансың го? Атты төөдөн айырмалаш үчүн сөзсүз эле кыштакта жашаштын кереги жок». Болуптур. Кызматыңдын акысы канча болот эми?» «Машиненин ичи сыртын, моторун жуудурсаңыз, анда 25 000 болот». 25 000? Мен калп эле көздөрүмдү алайтмыш болдум. Койсоңчу. Кичине ынсап кылбайсыңбы, жигит? Талашам, соодалашам, бирок ишти да ошончолук чын көөнүм менен жасайм. Антпесең жолуң болбойт. Ой, сен тим эле чалды кичирейтип койгондой бала экенсиң, макал лакап менен сүйлөп. Али кел, 15-ке көнө калчы, өзүм да жардам берем. Сизге да эмес, мага да эмес, 20. Макулсузбу? Мейли. Андай эле акылдуу экенсиң, келиштик. 20 болсо 20. Бала сүйүнүп кетти. Кол алыштык. Колу каттуу да, карылуу да экен. «Атың ким сенин?» «Анвар». Көлөкөдө кичинекей жапыз отургуч туруптур. Үстүндө чоң китеп жатат. Карасам, Адыл Якуповдун «Улукбектин казнасы» аттуу романы экен. Токтогон бетине ичке калемди тыгып коюптур. Айрым сүйлөмдөрдүн астын чийип да кетиптир. «Майданга аттанган жоокер ойлонбойт» деген жерге көзүм түштү. Гүлдөгөн дабыштан карай салсам, Анвар эски чаң соргуч менен машиненин отургучтарын мезилдете сордуруп атыптыр. Электр зымын болсо жакыныраак имараттан тартып келиптир. Аны карап туруп, жайдын так ортосунда тең туштары жыргап, шаар четинде көлөкөлөп же лагерлерде эс алып жүрсө, мындай акылдуу баланы акча тап деп
чоң жолго чыгарып койгон ата энеси уяты жок немелер окшойт дедим ичимде. Анан кийин сурадым. Балдардын баары топ тээп жүрүшөт, сен эмне үчүн иштеп жүрөсүң? Дедим. Сууга толгон чаканы ага узатып. Бир данышман оңой нерсени күтпө, жолуңдан жолукканды пайдалан деген экен. Дебеспи ал? Менин колумдагы чака ыргып кете жаздады. Ака, бул болгону иш да. Бекер жүргөндөн не пайда? Буюрса келечекте бизнесмен болсом, өзүмдүн машина жууй турган жайым болсо дейм. Ой, набойынын казалдарын кайдан билип жүрөсүң? Эмне дер экен деп атайын чаташтыра сурадым. Ай, билмексен болуп атасыз, Бул Абдулла аканын ыры эмеспи? Абдулла Ариповдун ырларын чоң кишилер деле жатка билбейт. Бул балакай жатка билгени аз келгенсип, аны тим эле тууганындай ака деп да койгонун кара. Мен абдан таң калдым, бирок болбой эле жабыша бердим. Абдулла ака деген ким? Сенин чоң агаңбы? Ал акынбы? Ыр жазабы? Ой, сиз кызыксыз го. Кантип эле ушул жашка келгенче Абдулла Арипов деген ким экенин билбейсиз? Билем. Бирок ал сенин акаң экенин кайдан билиптирмин? Машинени шампунь мененби же кир самын менен эле жууйбузбу? Кайсынысы жакшы жуйт? Шампунь менен жууса, машина азыр эле заводдон чыккандай жылтырап калат, бирок кийин боёгуна залалы тиет. Анда кир самын менен эле жуу. Макул, айтканыңыздай кылабыз. Ошентип, акын Абдулла Арипов сенин кимиң болот дейсиң? Эч ким эмес. Аны өмүрүмдө көргөн да эмесмин. Биздин үйдө тартип ушундай. Жакшы көргөн акындарыбызды Абдулла ака, Эркин аке, Омон ака деп коебуз. Апам негизи ошентип айтат. Апаң эмне? Ыр жазабы? Балким, мурда жазса керек. Ал Абдулла Ариповдун, Эркин Вахидовдун, Омон Матчондун көп ырларын жатка айтат. Сиз менин ининдин ыр окуганын укпапсыз да, тим эле шытыратат. Ата-энең эмне жумуш кылат? Апам мектепте өзбек тили жана адабиятынан сабак берет. Атам эмне иш кыларын билбейм. Ал бизди таштап кеткен. Кечирип кой, билбептирмин. Ушундай акылдуу, зирек балдарын, билимдүү аялын таштап кайдагы бир катынды ээрчип кеткен эркек сүрөдү жакшылап сөккүм келип турду. Бирок андан эмне пайда? Ошондуктан мени абдан азгырып турган аңгемени уланткым келди. Бирок сөз таппай ойлоно түштүм. Анвар, сен лагерде эс алдың беле? Албетте, жылда Күмүшканга барам. Сонун жер абдан. Бирок быйыл ал жакка иним эле кетти. Мен бара албай калдым окшойт. Эмнеге? Апам кайра ооруканага жатып калды. Эмнеси ооруп? Эгинен рак болгон. Анвар терең үшкүрүп койду. Туугандарыңар барбы? Махалла колу кошуналар. Туугандарыңар барбы? Махалла колу кошуналар каралашабы? Экөөңө кыйын эмеспи? Туугандарыбыз жок. Ата-энем экөө тең балдар үйүндө чоңоюшуптур. Баары эле колунан келгенче жардам берип атышат. Нааразымын десем күнөө болор. Рак деген кандай коркунучтуу дарт экенин өзүңүз билесиз да. Апам байкуштун чачы таптакыр эле жыдып түшүп калды. Операциясы да оор болот экен. Баасы да кымбат. Апам ыйлаган. Эгерде үйдө эркек болгондо мындай кырсык мага жолобос эле дей берет. Өлүп калсам силер эмне болосуңар деп гейген. Апама, мен эркек эмесминби? Сиз өлбөйсүз. Мен эмне керек болсо баарын табам. Акчаны да, дарыны да өзүм табам. Сизди айыктырам. Иниме да баш көз болом, дедим. Өткөн жолку операция акчасында өзүм иштеп таптым. Бирок апам баары бир ыйлай берет. Иниң канчада? 8-де. Экинчиге көчтү. Азыр ким менен турасыңар? Экөөбүз эле. Ал чакага суу сузуп алды да машинанын үстүнө чачты. Юнусабадта 2 бөлмөлүү батирибиз бар. Ошондо турабыз. Тамакты да өзүм жасайм, кирди да жууйм. Апамды көрүп келгенге да үлгүрөм. Тамагыма бирдеме тыгылгансып
көзүмө жаш айлана түштү. Акылы зерек, көздөрү балбылдаган тири карак, тайманбас балакай менен коштошуп жатып, мен ага 50 000 сом сундум. Ал акчаны санады да ашыгын кайра узатты. Биз 20 деп эле сүйлөшпөдүк беле аке? Келишимди бузбайлы. Сөзгө туруш керек да. Келишим акчадан кымбат. Ал ала кой. Иниң экөөң балмуздак сатып жегиле. Рахмат аке, рахмат. Балмуздак сатып жегенге Кудайга шүгүр акчабыз жетет. Андан көрө сиз дагы келип туруңуз. Аңгеменин аягы.